Андагы мусулмандардын өзгөчөлүктөрү кандай? Бул тууралуу атайын баяндама кабарчыбыз Назгүл Коңурбаева даярдаган эле, ага да көңүл бура кетели. Абдыразак бешмаал намазга жыгылган кыргыздардын бири. Ал Кудай өзү дес берип, дин жолуна түшкөнүн айтат. Намаз окугандан кийин турмушка болгон көз карашы өзгөрүп, жашоонун маңызын түшүнө баштаганын айтып берүүдө. Аллах субхана таала бизге жүрөгүбүзгө ыйман толук ошо өзүнүн эмесин бергенден бери намаз окуп келатабыз да, ошонун пайдасын өзүбүз кылыш менен сездик да. Абдыразактын бүтүндөй үй бүлөсү шарияттын шарты менен жашап, жубайдагы намазга жыгылат экен. Адатта мындай бүлөлөрдө аял киши жүзүн ачып, көпчүлүктүн көзүнө көрүнүүгө болбойт. Уулу болсо медреседе окуйт. Кезинде аны даватчылар дин жолуна чакырып, исламдан кабар беришкен. Бүгүн кыргызстандыктардын дээрлик 3/2 ислам динин тутунары айтылат. Бирок деген менен булардын ичинен бир далайы мусулманчылыктын айрым гана жөрөлгөлөрүн карманганы болбосо, бешмаал намазга жыгылып, шарияттын шарттарын толук кармангандар эмес. Бул Бишкектеги борбордук мечит. Жүздөгөн мусулмандар жума намазга агылып келүүдө. Сырттан көз чаптырып, мечитке келген кыргызстандык мусулмандардын сырткы келбетиндеги айырмачылыктарды байкоого болот. Арасында сүннөт кийимделген узун чапан кийгендери, галстук тагынгандары, ак калпак кийгендери дагы бар. Бирок сырт келбетине карабай, бул адамдардын баары өздөрү мусулман баласы деп бир Кудайга ишенгендер. Кален Сыдыкова кыргыздын улуттук каада салт үчүн жан өрөгөндөрдүн алдыңкы сабында. Ал дал ушул сырткы келбеттен баштап кыргыздар өзүнүн жүзүн жоготуп жатканын айтат. Ирандын шииттердин үстөмдүк күч болуп аткан учуру, жанагындай сакал мурутун өстүрүшүп, анан кийин сакал мурутунда өзүнүн маданияты бар да. Кыргызда эркектер атасы өлгөнгө чейин сакал койгон эмес. Кыр мурут коюп жүрүшкөн татынакай кылып. Афганистандагы тиги ошол экен шиит багытындагылар мына дамбал менен көйнөк эркек балдар кийип жүрүшөт. Өздөрү сабатсыз. Тиги ислам дилинин тарыхын да билбейт, маданиятын да билбейт. Анан дават деп чыгып атышпайбы ошондой. Анан кийин жанагы аялдарга капкара кийгизип, паранжы жамындырып, хижаб деген кийгизип атпайбы. Өздөрүнүн ал Ирандын улуттук кийими да. Кыргыздын аялдары эч качан бетин жапкан эмес. Кийим деген таза болуш керек. Эң негизги биринчи шарты нажастан таза болуш керек. Экинчи шарты кийим деген кенен болуш керек. Адамдын дене мүчөлөрүн сыртка чыгара тургандай, формасын чыгара тургандай болбош керек. Ошол деңгээлде жетет да минимум. Анан кийин кийим тигилген кездеме дагы калыңыраак болуш керек. Бир аз эми калың дегенде мисалы үчүн жайында калың кийим деген эмес, дененин эти көрүнбөш керек да. Эң негизги шарт ошол. Кийимдин кездемесинен дененин эти көрүнбөш керек. Эми ушул шарттар менен Пакистан өзүнүн улуттук кийимин ыңгайлаштырып алган. Арабтар дагы өздөрүнүн улуттук кийимин ыңгайлаштырып алган. Кыргыздар дагы ошондой мүмкүнчүлүккө ээ. Соңку кездери Кален эжөөңдү кыргызчылыкты кармангандар менен ислам динин тутуучулардын ортосунда пикир келишпестиктер болуп, ал турсун соттук араздашууга чейин жетүүдө. Алар ислам маданиятынын жайылышы менен кошо башка улуттардын маданияты жайылып, кыргыздын түпкү каада салты жоголуп кетүү коркунучунда деп коңгуроо кагып келишет. Исламга байланышкан нерселерди айта турган болсок, мисалы жанагы өлүк чыккан жерлерде сөөк коюуда кыргыздын үрп адаты, байыртадан келаткан үрп адаттардын цивилизациясын жокко чыгарат. Кошок кошпосун, таяк таянып турбасын, өкүрбөсүн деген ушундай мал союлбасын деген нерселерди исламга жамынып алып азыр жокко чыгарып атат да. Бул жана глобализациянын өзү. Мурундагы кыргыздын жанагы оймо чиймелерин, жазуусун мусулман дини жокко чыгарып, талшын талкан кылып, тарыхын өчүрүп салган болчу. Азыр дагы мына ушуга келатат. Илгерин ислам дини дегенде, герлөр билсең түмүлчү. Ой, ислам дини дегенде каматыш керек буларды деп өзгөчө 3 тамгалар жүгүрчү. Алы Туткучев белгилүү төкмө акын. Ал бул рет Мухаммед пайгамбардын туулган күнүнө арналган кечеде исламды даңазалап ырдоодо. А бирок айрым бир калыптанган түшүнүктөргө ылайык ырчылык өнөр исламга каршы келери айтылат эмеспи? Лениндин айткан, жазган сөзү бар. Башка улуттарды кул кылып алыш үчүн тилин жана динин, анан маданиятын жок кылыш керек деген.
Ошонун аркасында биздин молдокелерибизди Египеттен, Каирден окутпай, Ташкенттен бурмаланган көз карашта окутуп, галстук тагынсаң астафырла шайтандын куйругу, комуз чечсең астафырла шайтандын аспабы деген нерсеге келип калган. Буларга алар күнөөлүү эмес, ошол учурдагы саясат күнөөлүү. Себеп дегенде мектеп менен медресени ажыратып ташташкан. Мектепте бир гана светтик илимдерди окуй берип, жалаң атеисттер тарбияланып чыккан. Атеисттер дагы биздин мамлекетке коркунучтуу. Медреседе болсо светтик илимди эмес, жалаң ыйманды гана окутуп берип, фанаттарды тарбиялап чыккан. Фанаттар дагы мамлекет үчүн өтө коркунучтуу. Аалык ычырап галстук тагынып, башына ак калпак кийип, колуна комуз алган мусулман баласы. Ал өзүн нукура кыргызмын деп эсептейт. Жана чынында эле көп жагынан жүрүм-турум кылган иши менен бул айтканына төп келгенин байкоого болот. Кыргызстанга ошол ислам аркылуу башка элдердин маданияты келип атат дегендер болсо, мына мен дагы ислам динин карманган мусулманмын. Менин жүргөн жүрүшүмөн турган турпатымдан ошол башка элдердин маданиятын таап көрсүн. Исламга тиешеси жок башка улуттардын маданияты жайылып жатканы чынында эле байкоого болорун дин маселелерин иликтеген эксперттер да айтышат. Ислам маданияты улуттук маданияттарды жерибейт. Ар бир улуттун каада салты үчүн ачык экенин дин аалымдары айтат. Болгону улуттук маданият шарияттын шарттарына дал келүүсү керек. Бул жагынан алганда кыргызчылык менен исламдын ортосундагы негизги пикир келишпестик кыргыздардын манастын арбагын, ата-бабалардын арбагын ыйык көрүүсү дейт дин иштери боюнча эксперт Данияр Мурадилов. Дин ишениминин өзөгү бар. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деген. Бир Алладан бөлөк Кудай жок, жана Мухаммед анын пайгамбары, элчиси дегенди туюндурат да. Эми жанагы ла илаха иллаллах деген өзөккө карама каршы келип атат да. Мисалы үчүн Манас атанын арбагы, же болбосо башка ата-бабалардын арбагы, же болбосо баланчанын, төкөнчөнүн арбагы колдой көр дегенде, колдоо бир гана Кудайдан келет деген бир түшүнүк бар да ислам дининде. Деген менен салттуу ислам тааныган христиан дининин өзүндө дагы кыргыздын манасы сыяктуу ыйыктыктар бар. Христиандар деле бир Кудайга сыйынган менен ал ыйыктыктар Кудайга шек келтирүү катары каралбайт. Ал эми ыйык китептер аян аркылуу көктөн түшөрү айтылат. Кыргыздарда дагы манасчылык аян аркылуу берилген ыйык касиет катары саналат. Андыктан кыргыз баласы бир көкө теңирге сыйынып, бирок өмүр бою манастын, ата-бабасынын арбагын ыйык тутуп келген. Андыктан алды менен кыргызчылыктын шарттарын бек кармап, ислам маданиятын өзүн ыңгайыбызга жараша кабылдоо керек деп кыргызчыл көз караштагылар жан үрөөдө. Исламга чейин эле кыргыз теңирге Кудайга жүгүнүп, таазим кылып, иба кылып келген. Бул исламдын жаңылыгы эмес. А эгерде ошондой кыргыздын жакшынакай нарктуу салтына ислам кийлигише берсе, анда бул исламды жоюш керек. Кыргыздардын арасында ислам дини караханиттер доорунда тараган. Бирок кыргыздар ал кезде деле ислам динин толук кабыл алып 5 маал намазга жыгылбаганын кезинде Кыргызстанды аралап чыккан тарыхчы Чохон Валиханов өз эскерүүлөрүндө жазат. Ал кыргыздар шарияттын шарттарын толук карманбаса дагы жашоосу ыраатка салынганын белгилеген. Ислам дини даңазалаган аарулук, адалдыкты кыргыздар байыркы замандан бери эле туу тутуп, бир теңирге сыйынып келген. Назгүл Коңурбаева, BBC Бишкек. Мына мурунку советтик мейкиндиктеги мусулман калкы тууралуу чакан тасмаларды көрдүк. Ушул теманы улап баарлашы үчүн биз Сапардын студиясына тарых илимдеринин доктору, Арабаев атындагы университеттин ректору профессор Төлөбек Абдрахмановду чакырдык. Кош келипсиз. Мына бул тасмаларда өзүңүз көргөндөй Татарстанда деп айталы бир мисал катары келтире турган болсок, ушул ислам динин өздөрүнө заманбап ылайыкташтырып, светтик өлкө бойдон калуу максатында жанагындай өзлөрүнүн ислам динине ылайык жөрөлгөлөрүнө дагы заманбап музыкаларды уктуруп дегендей айкалыштыруу аракеттери көрүлүп жатат. Ал эми Кыргыз Республикасына келе турган болсок, бул жерде дагы соңку жылдары диний ишеним күч алып, исламга берилген жаңы жаштардын топтору көбөйүп келатат. Сиздин оюңузча, тарыхчы катары, ушул ислам дини Кыргызстанда өлкөнүн саясатына, кыргыз элинин тартибине дейли ошол айкалышып келатабы? Эгер Кыргыз коомчулугун ушул өңүттө карап көргөн болсок, азыркы Кыргызстандан сөз жок эле мындай бир 3 багытты, 4 багытты байкасак болот ислам алып келген. Биринчиден бул араб таасирлери. Аравиядан бүтүп келген жогорку жана орто ислам окуу жайларын бүтүп келген биздин ондогон, жүздөгөн балдар азыр Кыргызстанда билим берүү системасында иштеп атат, мамлекеттик кызматтарда иштеп атат, же болбосо медреселерде, же болбосо бир диний уюмдарда иштеп атат. Алар өзлөрү менен кошо ошол араб
жанагы материалдык анан руханий маданияттын бир таасирлерин алып келип кыргыз коомчулугуна жайылтууда да. Экинчиден Түркия Республикасында бир нече жылдан бери бирсин кыргыз жарандар жогорку жана орто билимдерди алып келип атат. Булар аяктын маданиятын жана бир идеологиясынын бир үзүмдөрүнүн таасирлерин алып келүүдө. Анан үчүнчү багыт бул Россиянын ислам чөйрөсүндө келген биздин таасирлер. Аякта өзүңүз билесиз, азыр миллионго жакын биздин мигранттар жүрөт. Алар тынымсыз келип кетип турат Кыргызстанга. Мына жана кадрда көргөндөй, алар ошол Татарстанда болобу, Россияда болобу, же болбосо, то есть Москвада болобу, же болбосо башка шаарларда мечиттерге барып, ал жерде баарлашып, аяктан бир кандайдыр бир маданияттын, же болбосо бир ислам өзгөчөлүктөрдү алып келүүдө. Анан төртүнчү багыт бул морекил теңирчиликке журулушкан. Кыргызстандагы совет мезгилинен бери баягы канчалык атеизм болсо дагы совет мезгилинен бери сакталып, ошол жерде баягы неметип жабыкта жатып, анан азыр жарылып, мындай жазгы жоогазындай жайнап чыккан. Бул жанагы теңирчиликке, кыргыздын бир каада салттарына журулушкан бир, мен айтат элем, ушу кыргыз исламы депчи. Ушул 4 багытта азыр Кыргызстанга ислам диний, идеологиялык, маданий, билимий, анан морекил айлана чөйрөгө коомчулукка болгон көз караштарды алып келип атат да. Ушул негизи кыргыздар ислам динин кандай кабылдап, кайсы шарттарда өздөрүнө тутунуп ошол кабылдай башташкан? Башка отурукташкан Орто Азия элдерине караганда кыргыздарда ислам бир нече кечирээк келген, анан начар солгун жайылган. Себебинен де кыргыздар баягы көчмөн турмуш башынан кечиргендиктен, чарбачылыгы, жашоо турмушу бар, ошо негизделгендиктен исламдын көп баягы классикалык деп коелу догмаларын кыргыздар кабыл алган эмес. Бир дары аны жанагы жогоруда мен айтып кеткендей, бул кыргыздын турмуш шартына, адеп ахлагына, анан жана теңирчиликтин, же болбосо исламга чейинки бир диндин бир өзгөчө бир баягы шаманизм сыяктуу бир багыттарына баягы ыңгайлаштырып туруп анан кабыл алганда, кече жакында Россия империясына кошулуп атканда деле орустун окумуштууларынын жазгандары бар. Бул кыргыздарды ислам динин тутуу өтө начар экен, солгун экен. Албетте муну алар баягы кыргыздардын бир невежество деген катары баягы ошондой катары кабыл алып бир интерпретация кылып берген. Башкача айтканда кыргыздар дале болсо бир классикалык динди тутпастан, дале баягы классикалык динге чейинки жана тоо ташка сыйынган бир ошондой бир нерселер менен алектенип жүргөн, өнүгүү деңгээли төмөнкү өлчөмдө экен деп. Бул алар туура түшүнгөн эмес. Кыргыздар эркин эл болгондуктан, эркиндикти жогору койгондуктан, жана жашоо турмушу дагы көчмөндүк болгондуктан ислам динин өзлөрүнө канча керек болсо, кандай ыңгайлуу болсо, ошончо гана кабыл алып, көп догмаларын ошондой эле четке кагып келген да. Азыркы сиздин айткандан улам, мисалы эгерде мен бир диний кызматкер боло турган болсом, анда ошол талаштуу суроону сизге берет элем да, ислам дини бир гана дин, аны кантип ылайыкташтырып, же аны заманбап кылып, же саясатка ылайыкташтырып тутунууга болот. Бул бир динди бардык жерде бирдей тутунуш керек деп сизге бир оппонентиңиз, каршылашыңыз ушундай жүйөсүн койсо, сиз кандай түшүндүрүп берет элеңиз? Эми бардык эле диндер, ошонун ичинде ислам дини жаралгандан бери эле модернизацияланып келатат да, биринчиден. Ал догма болуп, ошол 6-кылымда жаралган бойдон калган жок, ал модернизацияланып келатат. Экинчиден, тигил же бул өлкө, тигил же бул континент, мисалы үчүн жанагы континенттерде Африка же болбосо Азияны айталы, же болбосо Европаны, ошого ылайыкташтырып бул өзгөрүп келатат. Үчүнчүдөн, ислам кээ бир жерде саясий кызматты аткарып атат. Мисалы үчүн ислам, Иран Ислам Республикасында бул исламды саясатташтыруу маселеси аябай жакшы. Ислам саясий, мамлекеттик, коомдук чоң көрүнүш. Кээ бир өлкөлөрдү карай турган болсок, ислам көп жагынан маданий немеси күчтүү болот. Мисалы, кээ бир өлкөлөрдө билими. Мисалы үчүн араб өлкөлөрүн карап көрө турган болсок, аларда бардык билим берүү системасы негизинен исламдык немеге негизделген, динге негизделген. Анан эми Кыргызстанга азыркы сиздин сурооңуз боюнча тактай турган болсок, эми мындай да, ислам бирок исламдын толуп аткан өңүттөрү бар, толуп аткан жамааттары бар, толуп аткан агымдары бар.
Азыркы Кыргызстанды карап көрсөк, ошо 4 багыттагы ислам динин кабыл алгандарды кездештиребиз. Маселен, мен өзүмдүн кызматым боюнча Түркияда жогорку окуу жайларды бүтүп келген, диний окуу жайларды бүтүп келген, ошондой эле Аравиядан бүтүп келген өзүмдүн замандаштарым менен жолугушуп сүйлөшөм. Анан Кыргызстандан эч жака чыкпаган, маселен жанагы мурда бир мамлекеттик же болбосо бир билим чөйрөсүндө иштеп жүрүп пенсияга чыккандан кийин анан кийин айыл жерлерде баягы молдо болуп алган адамдардын үчөөлөрдү угуп көрсөк, үчөөнүндө кээ бир исламдын канондорун, исламдын кээ бир шарттарын үч башкача түшүндүрүп берет. Маселен, могу сөөк коюу эле маселесин алып көрөлүчү. Кичинекей эле Кыргызстанда түндүгүндө башкача, түштүгүндө башкача. Маселен, жана ысырапкорчулук бул исламда жок. Жанагы Кыргыздын теңирчиликке журулушкан, Кыргыздын адеп ахлактын жана кур намысына журулушкан бир өзүнчө бир ислам бул. Айтор мындай карап көргөн болсок, ислам бир, бирок анын көп багыттары, агымдары, өзгөчөлүктөрү бар. Мына азыр Кыргызстанда ислам жаңы кирип аткан шартта мен ошо көп жерде айтып жүрөм. Биз Кыргызстанда аябагандай жакшы, рационалдуу, прагматикага жакшы сугарылган, жакшы бир исламды пайдаланып, ошонун фундаментин түзгөнгө аракет кылышыбыз керек. Ошондой биз аравиялыктардын дагы, Аравиядан келген биздин замандаштарды, Түркиядан окуп келгендер, Россиянын шаарларында жашап окуп келгендер, анан биздин Кыргыздын өзгөчөлүгүн, менталитетин эске алган, Кыргыздын маданиятын эске алган жакшы жерлерде нерсени алып туруп, анан кийин ошондон бери биздин келечекте Кыргыз коомуна жакшы жардам бере турган, Кыргыз мамлекетине, Кыргыз элине кызмат кыла турган исламды калыптандыра алышыбыз керек да. Бул сиздин өзүңүздүн айтып атканыңыз, исламды калыптандырып алышыбыз керек дегенден өзү киши кантип Кудайга болгон ишенимди калыптандырып алат? Бир классикалык исламдын негиздерин алыш керек дагы, ошону Кыргызстандын азыркы саясийби, экономикалыкпы, маданиялыкпы, идеологиялык өзгөчөлүктөрүнө туура келген бир нукка салганга аракет кылыш керек. Эмесе азыр кыргызстандыктар мына өзгөчө жаш муун келатат. Булар азыр кайсы идеология менен, маселен азыр жанагы мамлекеттик эмес ислам окуу жайларында окуп атышпайбы балдар, мисалы үчүн медреселерде окуп атат, ислам университеттеринде окуп атат. Көбүнчө булар азыр кайсы идеология, кандай билим алып, эмне көз карашта болуп атканын түшүнүш кыйын. Мына былтыр мурда жылы биз аспирант экөөбүз түштүктө социологиялык изилдөөлөрдү жүргүздүк. Ошондо сурамжылардын натыйжасында жанагы медреселердин бүтүрүүчүлөрүн маселен бир маселе койду, келечекте Кыргыз мамлекетин кандай деп сиз элестетесиз? Светтикпи, же болбосо тиги халифатпы деп, ошондо 70-тен ашык проценти халифат катары элестетет. Мунун баары идеология, мунун баары ислам. Эгер исламды биз жана мен айткандай туура нукка, туура биздин элде исламды кабыл алуу. Тек гана ишеним катары болсо да, жанакы азыркы сиз айтып аткан өңүттөр бул саясатташып кеткен дин болуп атпайбы? Жана антип мамлекеттик түзүлүштү өзгөртүү жөнүндө сөз болуп атат. Айтмакчы, мына ушул өзүңүз белгилеп кеттиңиз, Кыргызстанда ошол ислам динин тутунган жаңы топтор, жаңы жаштар деп коелуп пайда болуп атат. Алар ар бир агымын мына бул эң накта, эң таза, эң мыкты, эң туура жолу деп айтып аткандан өзү коомдо жиктелүүнү пайда кылабы? Ливанизация деген бир термин бар. Ливан мамлекети, жакынкы чыгыштагычы. Ошол жерде мусулмандар эле жашайт, бирок ондогон агымдар, ондогон топко бөлүнүп, жамааттарга, агымдарга бөлүнүп, канча жылда, ондогон жылдардан бери жакшы бириге албай жүрүшөт, келише албай жүрүшөт. Ошондон улам ливанизация деген термин бар да, ошол немеде тарыхта. Маселен, бир топ менен сүйлөшүп, ошолор менен баарлашып чыккандан кийин башка топтун мүчөлөрү менен жолукканда ал көз караштары башка экен, мен байкайм. Маселен, бир топ менен бизде илимий конференциялар болот, тегерек столдор болот, тигил буларды чакырганда бири мындай сурашып, тиги келет, бу келет дегенде кээ бирлер келбей коет. Бири-биринин көз караштарын билет. Бул агым, бул көрүнүш мындан ары тереңдеп кете берсе, жана сиз айткандай кыргыз коомчулугун башка диндерди койгула. Маселен, жана христиан динин өтүп кетип аткандар, мун сектасына өтүп кетип аткан аны кой. Ислам дини өзү бир нече багыттарга бөлүнүп кетиши мүмкүн. Анан ошонун ортосунда коомдо келишпестик, жиктешүү пайда болушу мүмкүн. Эмесе биз көрүп эле атабыз, ислам өлкөлөрү эле бири-бири менен кырылышып эле кагылышып кармашып атпайбы? Ошо Кудайдын бетин ар кылсын десе, бирок Кыргызстанда бул ситуация, азыркы ситуация, эгер ошол бойдон бир баягы көзөмөлгө алып бир нукка салуу аракети болбосо, биз ошого баратабыз деп ойлойм да. Ошондон корком мен. Бир божомол кылып көрсөңүз, Кыргызстандын өзүндө азыркы ошол диний саясатты алып барып аткан темпинде дейли, келечекте ушул мүнөздөмө кандай болуп чыга келиши мүмкүн? Дин мамлекеттик идеологиянын бир бөлүгү.
керек болсо фундаменталдык негиздери болот. Анан биздин мамлекетте дагы мамлекет жанагы чөлкөмдүк, диний, тилдик жана башка жиктелүү болуп атпайбы азыр эми бар да Кыргызстанда мына көрүнүп эле турат. Уруулук мисалы үчүн кландар жанагы ошонун трайбалистик мисалы үчүн. Азыр биз Кыргызстанда бириктирүү мамлекеттик идеологияны таппай турабыз да. Мен сөз жок эле ишенем, ошо бул ислам дини мамлекеттик идеологиянын кандайдыр бир немесин бөлүгүн ээлеш керек. А канча бөлүгүн ээлейт, кандай багытта болот, маңызда болот. Анан кийин мамлекетке кандай кызмат кылат, муну биздин мамлекеттик диний саясат чечет деп ойлойм. Бул тема боюнча биз менен кызыктуу баарлашып бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сапар телесинде бүгүн мейманда болгон Арабаев атындагы университеттин ректору, тарых илимдеринин доктору профессор Төлөбек Абдрахманов болду. Ал эми ушул бүгүнкү берүүбүздө көтөрүлгөн маселелер боюнча сиздердин ой пикириңиздер болсо, биздин Бишкектеги 62 45 75 телефонуна автожоопко өз пикирлериңиздерди жаздырып коюңуздар. Сапар телеберүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.